ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек. Ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек. Бул жөнөкөй адам болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, чоң мамлекеттик бийликте отурган адам болобу, депутат болобу, спикер болобу, премьер болобу, президент болобу, ар ким өзүнүн ордун билиш керек дагы, ордуна татыктуу болуш керек. Жогорку кеңештин депутаты деген адам сөзсүз түрдө билимдүү болуш керек. Ал адам билимдүү болуш керек. Анын фундаментальный билими болуш керек жок дегенде. Профессиональный билими болбосо дагы фундаментальный билим болуш керек. А фундаментальный билим деген эмне деген? Бул мектепти жакшылап окуш керек ал адам. Ал адам университетти жакшылап бүтүш керек. Так? Ал адам турмушта жакшынакай сабактарды алыш керек. Эгерде ошону бүтпөй туруп, мына жогорку кеңеште азыр бүгүнкү күндө көпчүлүк депутаттар көчөдөн эле барып алышкан. Бири базарком, бири дагы удачно бир бизнес кыла койгон. Атактуу кишинин баласы. Да, же бир атактуу кишинин баласы боло койгон. Мен көптөгөн балдарды билем да, просто айтканга эми азыр мындай бир уялып калышаар деп өздөрүнүн мындай сыйпалатып айтам. Бирок аттарын айткан жокмун да. Мен көпчүлүгүн билем. Ошол жерде жогорку кеңеште негизинен мына азыркы поколение булар 90-жылкы 90-жылдан кийинки университетти бүткөн балдар да. 90-жылга чейин мына биз бүтүп келгенбиз. Мына мен Россиядан бүткөнмүн. Россияда Томскидеги политехникалык университетти бүткөм. Бүгүнкү күндө научно-исследовательский институт болуп калды. Так? Ал жер эми өтө мындай бир гранды да, ушундай. Ал жерден көп адам бүтпөйт да, көп адам бүтпөйт. Ушундай мага окшоп бүткөндөр көп болчу. Россиядан ошол маалдарда 90-жылдарга чейин, 95-ке чейин бүткөндөр көп эле. Алар ушул Россиянын жер-жерлерине бүтүп, Союз маалында жакшы билим алып, мектептерди 5 деген окууларга бүтүп, ушундай болчу да. Азыркы болсо, азыркы отургандардын көпчүлүгү көчөдө жүрүп бүткөндөр, заочный бүткөндөр көп. Мына жогорку кеңештин эгерде эми биз жогорку кеңешти сындайбыз да, себеби бул эл шайлаган адамдарды. Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарын мындай биографиясын карап көрсөңөр, көпчүлүгү сырттан бүткөндөр. Көпчүлүгү, мен муну жаман деп айтпаймын, физкультурный институт бүткөндөр. Же болбосо жөн эле бир коммерческий институт бүткөндөр. Так? То есть фундаментальный образование жок. Адамдын ички дүйнөсүндө болбосо, жүрөгүндө болбосо, көкүрөгүндө болбосо, мээсинде болбосо, ал кайдан чыгат? Ошол болгон нерсе чыгып атат да. Болгон нерсе чыгып атат. Ошондуктан бүгүнкү жогорку кеңештин деңгээли өтө начар дегенде мен да кошуламын. Ошол эле мезгилде мына адам ошондой жерге баргандан кийин сабак алыш керек да. Мурдагы албай калган билимдерин, мурдагы албай калган жөндөмдөрүн ошол жерде алганга аракет кылыш керек. Өзүн өзү өстүрүш керек. Адам ошол орунга барып отургандан кийин, кызматка барып отургандан кийин өзүн өзү өстүрүш керек да. Булар өзүн өзү өстүрбөй койду. Бир эле мисал мына жогорку кеңеште азыр өзүңүз айтып аткандай күлкүлүү кандай окуялар болуп атат. Күлкүлүү кандай жоруктар болуп атат. Спикерди канча биз сындап келдик. Жогорку кеңештин спикерин мен ачык айтайын. Бул жогорку кеңеш спикерин мен жумушка мен алганмын. Мамлекеттик жумушка биринчи мен алганмын. Мен министр болуп иштеп турган маалда бул ошол кайрылышып мага, анан мен бул кишини жумушка алгам. Бирок бул ошол сиздин кадрыңыз. Менин кадрым, ал спикер бүгүнкү күндө менин кадрым. Мамлекеттик кызматка биринчи мен жумушка алгам. Бирок мен жумушка алган маалда бул Талас облустук МЧСтин баягы передвижной механизированный отряд деп коет, ПМО деп коет. Ошонун башчысы кылып алган. Так? Ал жерде жакшы иштеди. Таласта биз 90-жылдан бери бир дагы мамлекеттик баягы мекеме курулбаган жерде биз МЧСтин 3 этажды зданиясын курганбыз. Ушул бала курган. Ошо Дастан курган ошону. Так, мен жетекчилигим астында. Ошол жерге Таласка биз бүт республикадан байланыша турган спутниктик связьды алып барганбыз. Так? Ошол жерде жакшынакай кылып иштеген. Ошондо мен буган жумушка алганда эле айткам. Мен сага жумуш поручение берем, ушуну аткарсаң иштейсиң, аткарбасаң иштебейсиң депчи. Бирок ошону аткарды бул. Андан кийин бул мен муну Ата журт партиясынын негизинде депутат кылып келдим 2010-жылы. Так? Анан эми бул адам ладно, Таласта жүргөндө, тиякта жүргөндө ошол деңгээлде бул жакшы специалист болчу да.
жакшы специалист, жакшы эме болчу. Жогорку кеңеш келгенден кийин эми, жогорку кеңеш келген адам өсүш керек да. Өсүш керек. Депутат болуп отурасыңбы? Аракет кылып өсүш керек. Спикер болуп отурасыңбы? Демек сенин мойнуңда өтө чоң жоопкерчилик. Демек сен ошол жерде башың менен жер казасыңбы? Так? Же болбосо күнү түнү уктабайсыңбы? Же болбосо бир башка иштериңди таштап коюп туруп окуйсуңбу? Күнү түнү китеп окуп отурсаң дагы адам өзүн өстүрмөк да. Андай кылбастан булар не кылып атат? Мен мына ачык айтайын. Булар не кылып атат? Булар депутат болду, шайланды, биз деген депутат болуп турбуз, биздин чоң кызматка келдик, эми биз деген ушу жерге жашайт экенбиз деген маанини алып алышты дагы. Өздөрү өстүрбөстөн элге мыскыл болуп атат да. Мен ушуган мындай өкүнөм да кээде. Азыр сиз өзүңүздүн жогоруда сөзүңүздү айттыңыз да, мисалы 90-жылга чейинки окугандардын билим деңгээли мындай более ишенимдүүрөөк эле, анткени эл аралык окуу жайлардан же болбосо ошол маалдагы билим берүүнүн сапаты мыкты эле, ошонун натыйжасы деп деген ойду айттыңыз да. Мен берейин деген сурам, бүгүнкү күндө деле мисалы ошол АКШнын, Европанын менмин деген окуу жайларынан бүтүп келген жаштар жүрөт. Ошоларды эмне үчүн саясатка баруусуна же болбосо ошол азыр айткан жогорку кеңешке баруусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жатат? Бул эми чоң бир көйгөй да. Мен бардык эле мына кийинки 90 жылдардан кийинки балдарыбыз сабатсыз болуп калды айткандан алысмын. Андай эмес. Сабаттуулары бар, өзүңүз айткандай, чет жерден окуп келгендери бар, Кыргызстандан деле окуганда ушу зээнин коюп окугандар бар. Бирок жогорку кеңеш келгенде, мамлекеттик чоң кызматтарга келгенде ошол сабатсыздар түшүп калып атпайбы? Бул эмнеге? Бул жерде мамлекеттик кызматка алып атканда сен билимдүүсүң, сен сабатсызсың, сен жөндөмүң бар, сен жөндөмүң жок дебестен партияларга карап алып калды. Жумуштарга. Партияларга карап туруп депутаттарды алып келип калды. Так? Анан кийин бул мага жакын, бул менин жакыным деп туруп жумуштарга коюп калды. Азыр эле мына өкмөттүн эмесин курамын карагылачы. Өкмөтү тим эле жанын чыгарып, зыңкылдатып иштетип, мамлекет үчүн ар бир күндү, ар бир мүнөттү, ар бир саатты элдин пайдасын иштетем деген жигиттердин баардыгы көчөдө жүрөт. Жүрөгү таза, колу малынбаган эч нерге, коррупцияга кирбеген балдардын баардыгы, жөндөмдүү балдардын баардыгы көчөдө жүрөт. Ал эми жогорку кеңешке ошол эле өкмөттө болсо, жанакы эле менин жакыным, мен атамдын, Айшатамдын баласы эле, ой мен тиякта болгондо мындай болду эле, тигиндей болду деген адамдар келип калды. Бул биринчиден системаны биз күнөөлөйбүз. Экинчиден, ачык эле айтайын, бийликте отурган, бийликте отурган адамдардын түздөн түз күнөөсү. Бүгүнкү мамлекеттин акыбалы, бүгүнкү күндөгү бийликте отурган адамдардын түздөн түз күнөөсү. Алар кадровый вопрос чече алышкан жок. Демек, кадр маселесинен аксадык. Өтө аксадык. Анан кийин жанагы ошол сиз айтып аткандай дүйнөгө, башка мамлекеттерге элдин арасында күлкү болбош үчүн, так, элдин жашоосун кайсы бир деңгээлде өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө билимдүү, жөндөмдүү, анан кийин ички көөдөнү таза адамдар керек да. Ошондой ички көөдөнү таза адамдарды, билимдүү, жөндөмдүү адамдарды тандап алыш дагы өтө чоң мындай жоопкерчиликти талап кылат. Биздикилер ага барбай атпайбы? Камчага айтсаңыз, анан кече эле мисалы жогорку кеңеште болгон окуяны айтайын. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев төраганы баш кылып, өкмөттү төш кылып, силер болбодуңар, мен кеттим деп мандатын тапшырып койду да. Бул аракетке кандай баа бересиз? Бул кайсы бир деңгээлде бул мындай бир пиар ход да. Пиар ход кайсы бир деңгээлде. Бирок ошол эле мезгилде мен Исхак Абсаматовичти өтө жакшы билемин, өтө билимдүү, өтө мындай жөндөмдүү киши, өтө жакшы киши. Но эми мына бул эменин бүтүшүнө, жанагы жогорку кеңештин иштөөнүн бүтүшүнө мындай санап келсек 1 ай убакыт калды. 1 айдан кийин каникулга чыгат, ошол бойдон шайлоо кирип кетет. Ушундай маалда ушундай сөздөрдү айтпай эле кетсе, унчукпай таарынса дагы унчукпай таарыныш керек эле да. Кээде адам ушундай болот да, таарынганыңды унчукпагандык менен билдиресиң да. Жок, эң кызыгы ушул маселен мөөнөтүнүн бүтөрүнө бир 2 ай же 3 ай калганда мына ушул кадамга баргандыгы сиз айткандай. Ушундан бери мына 3 жылдан бери жаңы президент отурат. 3 жылдан бери жаңы спикер отурат. 3 жылдан бери жаңы премьер-министр отурат. Так 3 жыл убакытта мамлекетти
тим эле укмуш зыңкыйтып өзгөртүп койсо болмок да. Зыңкыйтып өзгөртүп койсо болмок. Ушул маалда ошолорда эми айтып келсе дагы өзгөртө албады, кыла албады, ошол маалда кетиш керек эле да. Анан эми 1 ай калганда кетиш бул кандай алтын сөздөрдү айтсаң дагы мындай жукпайт да. Жукпайт. Ал эми мамлекетке жанагы айтып атышпайбы? Ой, убакыт керек, дагы кичине убакыт керек, тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Макул, стабилдүүлүк болсун, тынчтык болсун. Биз унчукпай отурабыз мына. Унчукпай отурабыз, кой стабилдүүлүк болсун, кой тынчтык болсун. Кой мына азыр келгендер жакшы иштейт экен, булар сонун ишти кылат экен деп. Кыла алышпады го. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ачык мамлекетте элге ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү иштеп аткан бийликтин результаты жакшы болгон жок. Жакшы болгон жок. Мындан ары жакшы болуп кетишине бир фундамент дагы жок болуп атат да. Мына ушунча жыл, 2-3 жылдан бери булар фундамент курду. Баарын даярдады, баарын сонун кылды. Эми азыр скачок болот деп айтайын десем, ушул фундамент да жок болуп атпайбы? Сиз азыр маселен ушундай бир фундамент жок, мындан ары мындай бир өнүгүп кетишине мындай ишеним болбогондой пикирди айтып атасыз да. Ушул учурдагы президент болуп келишине сиздин дагы таасириңиз чоң болду эле. Анан сиз кандай үмүттөрдү күттүңүз эле? Алар менен кантип кызматташууга бардыңыз эле деген. Биз мындайда ар бир адам үмүт менен жашайт да. Үмүт менен жашайт. Эртеңки күндүн үмүтү менен жашайбыз да. Эгерде бир депутатты шайлаганда деле, президентти шайлаганда деле биз үмүт кылабыз да. Ушул адам жакшы иштеп берет. Ушул адам бир элге, журтка, мамлекетке пайдасын тийгизет. Керек болсо мен ушинтип ойлогон элем да. Мына мен ачык айтканда, ачык сүйлөйм, мен ушинтип ойлогон элем да. Буюрса бизден ошол президентибиз Сооронбай Шарипович келип президент болсо, мамлекетибиз оңолуп, мамлекетибиз туура жолго түшүп, тез эле өзгөрүп кетебиз деген ишенич менде болгон. Бул ишенич чын айтканда азыр деле бул ишенич кетип калды деп мындай айтышым болбойт. Кайсыл бир деңгээлде ошол ишеничтер дагы деле бар. Но бирок ишеничтер азайып атат да. Азайып атат да. Себеби ишеничтин бардыгы жөндөн жөн сөз менен боло бербеш керек. Бул бардыгы результат менен, жыйынтык менен байланышыш керек да. Жыйынтык болбосо, результат болбосо, мына элибиздин жашоо турмушу оңолуп кетпесе, элибиз көпчүлүк, может быть, бир нече адамдын, жүздөгөн адамдардын турмушу оңолгондур. Ошол бийликтин тегерегиндегилердин. Бирок миллиондогон адамдардын турмушу оңолгон жок да. Миллиондогон адамдардын турмушу оңолмок турбай, кайра артка кетип калды да. Муну биз кантип жашырабыз? Мен канчалык мактап, канчалык жактап, канчалык көтөргөнүмдө дагы миллиондогон адамдардын турмушу бизге айкын мисал болуп турат да.